Республикасының президенті Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки маселеге өтсөк, сөз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго берилет. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, мына президентке шайланганыма кече 3 жыл болду. Кудайдын буйругу менен элдин колдоосуна таянып, мамлекеттик бийликтин баардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттанганда берген негизги убаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүнүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу — бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Бюджеттик жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактардагы ишкерлер өзгөчө кайраштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Соттук укуктук реформасын ордунан жылдырдык. Коррупция каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбоорун ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунун ишти баштап Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт. Бул бурулуш бизге эмне алып келет? Тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду. Менин дарегиме колдоо айтуу менен бирге мамлекет башчысы катары тез арада кырдаалды жөнгө салуу талаптары катуу сын пикирлер айтылды. Кыйчалыш учурда эмнеден жасалган азыр кайрадан айтып отурбайын. Болгон күч аракетинди өлкөнү укук талаасына кайтарууга жумшадым. Мамлекетибиздеги журт тааныган ишмерлер жана өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Жүздөгөн мекендештерим тынчтануусун билдирип, кеңештерин айтышты. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок экендиги дагы бир ирет ынандым. Биздин жарандык коом күчтүү жана ачык деп буга чейин айтып келгем. Жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарын ушул күндөрдөгү аракеттери Кыргызстан укуктук өлкө экендигин далилдөөгө багытталды. Мына ушундай жарандык позициялар үчүн баарыңарга ыраазычылык билдирем. Опурталдуу күндөрү коомдук тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарынын терең сый-урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Россия Федерациясына, Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына, Великобританиянын, Бириккен Улуттар Уюмунун, Евробиримдиктин жана Түркманын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин үнүн угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараңыздын ден соолугу, ар бир мекендешинин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу,
eldi bölüp жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Ушул курак, ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да элим үчүн колдон келишинче жумшайм. Албетте, бүтпөй калган иштер калды. Буга ичиң ачпай койбойт. Аткарылуучудагы милдеттер көп эле. Ар бир президенттин чоң кыялы максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору эле. Бул долбоор боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган. Ушуга тиешелүү өлкө башчылары менен сүйлөшүп, бул ишти баштаганбыз. Эксперттер ишке киришип, маселе ордунан жылган. Билесиздер, бул долбоор Кыргызстан үчүн, биздин келечегибиз үчүн аба менен суудай керек. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм, ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, иш болгон жерде кемчилик болду. Ал үчүн кадырман элим сиздерден мен кечирим сурайм. Ар бир мекендешиме ден соолук жана бакыт таалай тилейм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. 3 жылдык ишимде мага сеним көрсөтүп келген мекендештериме, чогуу иштешкен бардык бийлик бутактарына, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, өзүмдүн аппаратыма, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазычылыгымды билдирем. Эки тизгин бир жылдарды колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Садым Нургозоевич, өзгөчө сизге Кудайым күч кубат берсин, ийгиликтер болсун. Баарыбыздын тагдырыбыз тең, жалгыз Кудайдын колунда. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Кудайым өзү элибизди колдоп, элибизде аманчылык, жерибизде тынччылык болсун. Аман болуңуздар, урматтуу мекендештерим. Кудайым колдосун баардыгыбызды. Кудайым колдосун. Кудайым колдосун. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68 статьясынын 1 бөлүгүнө ылайык президент өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин төрагасы аткарат. Учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6 чакырылышынын ыйгарым укуктарын юридикалык жактан аяктоо алдында тургандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруу укугунан баш тартам. Мен өз убактымды, күч аракетимди Жогорку Кеңештин жумуштарына багыттап, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаңы шайлоосуна тиешелүү мыйзамдарды карап чыгып, аларды кыска мөөнөттө кабыл алууга болгон аракетимди көрүүгө туура чечтим. Сөз Кыргыз Республикасынын премьер-министри, мындан ары президенттин милдетин аткара турган Садыр Нуркожоевич Жапаровичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мына тарыхый учурга күбө болуп отурасыздар. 5-6 октябрдагы болгон окуяларда эгерде ошону турукташтырууга аракеттерди жасабай, ар кимибиз ушу үйдө жатып алганда, бүгүн минтип сиздер менен отурбайт элек. Ал баарыбыздарга маалым. Кудайга тобо эч кандай мародерчулукка алып барбай, эч кандай басып алууларга алып барбай, мамлекетте 3-чү жолу төңкөрүш болду деген сөздү калтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга,
бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын. Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдиремин. Менин кайрылуум кичине бир аз кечирээк болот. Жалпы кыргызстандыктарга бир 2 сааттан кийин кайрылуу жасайм. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, шайлоонун жыйынтыгынан чыккан нааразычылык биздин өлкөдө бийлик алмашууга алып келди. 10 күндөн ашык токтолбой жаткан элдин нааразычылыгын басуу үчүн өлкөбүздүн президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков кечээ күнү өз ыктыяры менен ээлеген кызматынан баш тартты. Мындай оор чечимди Сооронбай Шарипович биздин өлкөдөгү элдин каны бөөдө төгүлүп кетпесин деп кабыл алынганы өзүнүн билдирүүсүнө жарыя кылды. Мындай кадамга ал элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгынан артык көргөнү үчүн барды деп баалайм. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бүгүн биз үчүн да, сиз үчүн да оор жана тарыхый күн болуп турат. Себеби жашообузду дайыма тарыхка айланчу убакыт, бат эле ак менен караны ордуна коюп, баарыбыз көрүп жүрөбүз. Тарых жана элибиз буга өз баасын берет. Бирок биз Сооронбай Жээнбеков элдин эсинде жаратман президент катары кабыл алат деп ишенимдүү айта алабыз. Мамлекет башчысы катары ал өлкөбүздү туруктуу социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшады. Сооронбай Жээнбеков баштаган региондорду өнүктүрүү, санариптик трансформациялоо, элдин таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык системаларды куруу боюнча долбоорлордун алгачкы жемиштери көрүнө баштады. Коррупцияга каршы күрөш, соттук укуктук реформалар жүрүп жатат. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүүгө багытталган салык реформасы орун алды. Жээнбеков тарабынан жүргүзүлгөн тышкы саясат ийгиликтүү болду. Коңшу мамлекеттер менен болгон мамилебиз бир кыйла жакшырды. Өлкөбүздү, элибизди канга боебой, кызматтан өз ыктыяры менен баш тарткан эске алып, биздин мыйзамда экс өлкө башчылары үчүн каралган кепилдиктер Сооронбай Шариповичке ыйгарылса туура болот деп эсептейм. Себеби бийликке нааразы болгон эл президентти кетсин деп көчөдө талап коюп жатканда, биздин мурдагы президенттерибиздей болбой, Сооронбай Шарипович өз өлкөсүнөн, элинен качып кеткен жок. Ал өлкөдөн качпагандыктан президенттин бийлиги легитимдүүлүгүн жоготпой, бизде толук кандуу парламент, мыйзам астында толук кандуу жооптуу өкмөт иштеп, мамлекетибиз тез эле укуктук нукка кайра толук кандуу бурулду. Урматтуу мекендештер, Сооронбай Шарипович Жээнбеков бүгүн президенттик кызматтан чоң кадыр баркы менен башын бийик көтөрүп кетүүдө. Өлкөбүз үчүн абдан оор күндөрдө ал биздин жарандарды ара жолго таштап кетпей, түзүлгөн саясий кризисти чечип, бардыгын укуктук жолго салды. Сооронбай Шариповичке сабырдуулугу, жогорку жарандык позициясы жана даанышмандыгы үчүн сиздердин атыңыздардан терең ыраазычылык билдирем. Сиз менен дагы кыргыз эли мамлекет үчүн чоң кызмат кылабыз деп биз ишенебиз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Рахмат.